Жум ичинде өлкө аймагында катталган окуялар жана күнгө алынган негизги жаңылыктар менен тааныштырган апталык программасы. Студияда мен Зарема Женалиева. Саламатсыздарбы? Алгач күнгө алынган жаңылыктарга токтолсок. Чоң кемин суусуна жалпы баасы $30 миллион болгон чакан ГЭС куруу пландалууда. Бул маселе Токио шаарында энергетика министри Таалайбек Ибраев менен Япония парламентинин депутаты Тошияки Эндонун жолугушуусунда талкууланды. Жаңы ГЭСти Жапониялык Muro System Corporation компаниясы курууну көздөдү. Анын кубаттуулугу 22 мегаватт болуп, Кыргызстан менен Япониянын кайра жаралуучу энергетика жаатындагы кызматташуусунун алкагында ишке ашырылмакчы. Долбоорду илгерилетүү иштерин чакан ГЭС ачык акционердик коому Жапон тарап менен чогуу координациялоодо. 2024-2025 жылдары инженердик жана гидрологиялык изилдөөлөр жүргүзүлүп, алдын ала техникалык экономикалык негиздеме даярдалган учурда курулуш үчүн жер участактарын расмий түрдө бекитүү маселелери каралууда. Министр Ибраев бул келишимге президент Садыр Жапаровдун Японияга сапары учурунда кол коюшу пландалып жатканын белгиледи. Япон депутаты Эндо болсо долбоорду колдоого даяр экендигин билдирип, парламенттер аралык кызматташтыкты тереңдетүүнүн маанилүүлүгүн айтты. Ибраев Жапон тарапка ыраазычылык билдирип, Японияны Кыргызстан үчүн стратегиялык өнөктөш катары баалай тургандыгын белгиледи. Бишкектин негизги көчөлөрүндөгү магистралдык жылуулук тармактарын жаңылоо иштери аяктады. Бул тууралуу мэрия маалымдады. Бишкек жылуулук тармагы ишканасы Фрунзе көчөсүнүн Осмонкулдан Сүйүнбаев көчөсүнө чейинки, Гоголь менен Ибраимов жана Тыныстанов Абдрахманов көчөлөрүнүн аралыгындагы эски түтүктөрдү жаңыларына алмаштырды. 1971 жылдан бери колдонулуп келген жылуулук түтүктөрү бүгүнкү талаптарга жооп берген материалдарга алмаштырылып, бул авариялардын алдын алып, энергияны үнөмдөөгө шарт түзөт. Реконструкциянын алкагында түтүктөр демонтаждалып, жаңылары орнотулуп, жолдорго асфальт төшөлүп, тиешелүү белгилер жаңартылды. Бул иштер Борбор каланын көчөлөрүн жаңылоо боюнча 2026 жылга чейинки ири программанын бир бөлүгү катары жүргүзүлдү. Фрунзе көчөсүн толук оңдоп түзөө алдыда пландалууда. Бишкектин айрым райондорунда 19 сентябрдан 24 сентябрга чейин жаратылыш газы убактылуу өчүрүлөт. Бишкек газ билдиргендей, бул аралыкта орто басымдагы газ түтүгүндө оңдоо иштери жүргүзүлөт. Газ убактылуу төмөнкү көчөлөрдө токтотулат. Фучик, Чоң Чүй каналы, Аларча дарыясынын аймагы, Москва, Кулиев, Бөкөнбаев, Дэн Сяопин, Жаргенчинов, Темир жол аймагы, Сыдыгалиев, Барпалыкулов, Патрис Лумумба жана Профсоюзная көчөлөрү. Газ кызматынан жарандардан убактылуу ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурашат жана бул учурда альтернативдүү энергия булактарын колдонууга чакырышат. Жаңы Баткен шаарын долбоорлоо иштери жүрүүдө. Бул тууралуу президенттин облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Маалыматта белгиленгендей, президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шаменовдун жаңы Баткен шаарын куруу демилгеси президент Садыр Жапаров тарабынан колдоо тапты. Ага ылайык Баткен районунун суу башы айыл аймагынын Бужум айылында 760 гектар жер аянты трансформацияланды. Анда 100 000 адамга ылайыкталган экологиялык жашыл шаар курулат. Учурда долбоорлоо иштери жүрүүдө. Жалал Абад облусунун Нокен районунда бүгүнкү күнгө карата 2286 тонна пахта жыйналды. Бул тууралуу Айыл чарба министрлиги билдирди. Райондо быйыл жалпы 2597 гектарга пахта эгилген. Дыйкандардын айтымында быйылкы түшүм жогору болуп, 1 гектардан орто эсеп менен 40-45 центнерге чейин пахта алынууда. Бүгүнкү күнгө карата 2286 тонна пахта жыйналды. Пахтанын килограммынын базар баасы учурда 72-73 сомду түзүүдө. Жыйналган түшүм пахта тазалаган заводдорго жөнөтүлүп, кайра иштетилгенден кийин ички рынокко жана негизинен Кытай, Иран жана Европа мамлекеттерине экспортталып кетет. Албания парламентинин жыйынында жаңы дайындалган жасалма интеллект министри Диела алгачкы жолу расмий кайрылуу жасады. Бул тууралуу Коммерсант кабарлады. Маалыматка ылайык, улуттук албан кийимин кийген аялдын образы менен экран аркылуу чыккан жасалма интеллект 3 мүнөттүк сөзүндө өлкөнүн конституциясын эске салып, кызматтын маңызын эске ачык айкын жана жоопкерчиликтүү кызмат кылуу экендигин белгилеген. Өткөн жумада Диела расмий түрдө тааныштырылган. Анын аты албан тилинде күн дегенди билдирет. Жасалма интеллектке мамлекеттик сатып алуулар тармагын көзөмөлдөө милдети жүктөлгөн. Эми кезекте жум ичинде кабарчыларыбыз даярдаган баяндарга берсек.
Бишкектин маданий жашоосу дагы бир өзгөчө иш-чара менен толукталды. Гулистан соода чыгармачылык мейкиндигинде Ирандын каллиграфия көргөзмөсү өтүп, Перс көркөм жазуусунун уникалдуу дүйнөсү шаар тургундарына тартууланды. Бишкекте Гулистан соода чыгармачылык мейкиндигинде Ирандын каллиграфия көргөзмөсү өткөрүлдү. Көргөзмөнүн негизги максаты Ирандын бай маданий мурасын, айрыкча парсы каллиграфиясынын көркөм өнөрүн таанытуу жана жайылтуу. Каллиграфия Иран маданиятынын ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет жана исламдык искусствонун эң жогорку формаларынын бири катары бааланат. Көргөзмөдө классикалык жана заманбап каллиграфия үлгүлөрү, каллиграфиялык инсталляциялар жана сүрөттөр жана ирандык каллиграфтардын жандуу көрсөтүүлөрү тартууланды. فرهنگ صفات جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان این هست که Акыркы 3 жылда колдонмо өкүлчүлүктүн негизги ишмердүүлүгүнүн бири ирандык жасалга колдонмо искусство көргөзмөлөрүн өткөрүү болду. Ирандын жасалга колдонмо искусствосунун негизги түрлөрүнүн бири каллиграфия. Ал жергиликтүү элге абдан жакты. Ошондуктан жакында пайда болгон ыңгайлуу учурдан пайдаланып, дагы бир жолу келип көрүүнү, искусствонун бул түрүн өз алдынча жасап көрүүнү каалагандар үчүн көргөзмө уюштурууну чечтик. Буга катар каллиграфия курстарына келсек, биз бул жерде перс тили боюнча курстарды уюштуруп, өткөрүп келгенде эле бизге керектүү сандагы каалоочуларды топтоону пландадык. Эгерде мындай сан болсо жана алар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыз аркылуу бизге кайрылышса, биз албетте мындай курстарды уюштурабыз. Бир жума же 2 жуманын ичинде перс каллиграфиясын үйрөнүүнү каалагандарды окута турган чеберди чакырабыз. Курстар онлайн өткөрүлөт. اختصاص داره به معرفی هنر خوشنویسی ایرانی. Көргөзмөгө каллиграфияга кызыккандар жана Ирандын Кыргызстандагы элчилиги менен тыгыз кызматташкан жергиликтүү коноктор келген. Алар жеринде каллиграфияны жазып көрүшүп, андагы чеберлердин колунан өздөрүнө тийиштүү жазууларды чектиришти. Хочу рассказать вам об искусстве. Сизге тынчтыктын музыкасына окшош искусство жөнүндө айтып бергим келет. Ар бир чекит визуалдык симфониянын нотасы. Ал эми ар бир сызык эмоциялардын жана сулуулуктун бии болгон искусство. Ал каллиграфия искусствосу. Каллиграфия жөн гана кооз жазуу эмес. Бул жанды маданиятка айландыруу, терең ойлорду билдирүү искусствосу. Биздин бай маданиятыбызда каллиграфия ар дайым адабият менен тыгыз байланышта болгон. Адабият мистика жана философия менен. Каллиграф калемди кагазга жылдырганда сыя гана эмес, тарых, сүйүү жана акылмандык да кагазга түшөт. Бул илимдин куралдары жөнөкөй, бирок маанилүү. Выразитель глубины мысли. Гулистан соода чыгармачылык мейкиндигинде оригиналдуу декоративдик, прикладдык искусство буюмдары, идиш-аяктар, турмуш тиричилик каражаттары, китептер, ал тургай балдар оюнчуктарына чейинки оригиналдуу буюмдарды көрүүгө болот. Ирандын уникалдуу соода чыгармачылык мейкиндиги Гулистан Иран элинин маданияты менен таанышууга уникалдуу аянтча. Бакытбек Болсонов, Өмүрбек Муктар уулу, Азия ТВ, Бишкек. 17 сентябрда балыкчы шаарындагы Эдельвейс полигонунда Рубеж 2025 аттуу командалык штабтык машыгуулары башталды. Ага Кыргызстан, Казакстан, Россия, Тажикстан жана Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун катчылыгы менен бириккен штабынын аскер кызматкерлери катышууда. Машыгуунун негизги максаты аскердик башкаруу органдарынын өз ара аракеттенүүсүн өркүндөтүү жана жамааттык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча даярдыктарды текшерүү. Бул иш-чарага биздин кабарчылар дагы барып машыгуулардын жүрүшүнө күбө болуп келишкен. Кененирээк кийинки материалда. Боевое знамя 23-го гвардейского. Ушул жылдын 17 сентябрында балыкчыдагы Эдельвейс полигонунда ЖКУнун Рубеж 2025 командалык штабтык машыгуусу башталды. Церемония открытия учения построена. Руководитель учения полковник Кожошев. Ага Кыргызстан, Казакстан, Россия, Тажикстан жана ЖКУнун катчылыгынын жана бириккен штабтын аскер кызматкерлери катышууда. И расчетами переносных зенитно-ракетных комплексов. Машыгуунун максаты башкаруу органдарын жана аскерлердин ыраттуулугун өнүктүрүү. Ошондой эле күчтөрдүн жана каражаттардын түшүмдөрүнүн жамааттык коопсуздугун камсыз кылуу. Коллективной силой быстрого развертывания Центральноазиатского региона созданы для обеспечения военной безопасности государств региона, в том числе для участия, отражения внешней военной агрессии и проведения контртеррористических операций. Сегодня коллективные силы быстрого развертывания являются важным компонентом войск коллективных сил организации и должны быть готовы к своевременному и адекватному реагированию на возникающие вызовы и угрозы национальной
коллективной безопасности в Центральноазиатском регионе. Борбордук Азия регионунун ыкчам жайгаштыруучу жамааттык күчтөрүнүн курамына куралдуу күчтөрдүн заманбап курал-жарак жана аскердик техникалар менен жабдылган туруктуу даярдыктагы бөлүктөрү жана бөлүмдөрү кирет. Бул күчтөрдүн негизги милдеттери болуп, тышкы аскердик агрессияны кайтаруу жана биргелешкен терроризмге каршы операцияларды жүргүзүүгө катышуу болуп саналат. Учение «Рубеж 2025» – это не просто тренировка, это проверка нашей боеготовности, взаимодействия, доверия и способности действовать как единая сила в условиях современной угрозы. На полигоне будут отработаны элементы взаимодействия, командования, маневренности, огневого поражения. От каждого военнослужащего требуется четкость, дисциплина, высокий уровень подготовки. Машыгууда армия авиациясынын бөлүктөрү, учкусуз авиациянын катерлери колдонулуп жатат. Жалпысынан 500 аскер техника жана 1200 адам тартылган. Командалык штабтык машыгуулар өткөрүлдү. Бүгүн эртең менен ушу машыгуунун ачылышы болду. Азыркы учурда жамааттык коопсуздук күчтөрдүн өздүк курамы эртең менен саат 10-до генералдык штабтын башчысынын оперативдик директивасын алып ишке киришти. Бул жерде колдонуп турган аскер техникалары, булар брондолгон техника, автомобилдик техникалар, учкусуз учуучу аппараттар, вертолеттор, тигучак жана тигучак самолеттор. Анан кийин бул жерде да биздин Ысык көл көлүндө, бул жерде акваторияда коз, акваториясында дагы күчтөр колдонулат да. Эске сала кетсек, аймактагы тез жайгаштыруучу жамааттык күчтөр 2001-жылы жамааттык коопсуздук кеңешинин чечиминин негизинде түзүлгөн. Алардын курамына куралдуу күчтөрдүн туруктуу даярдыктагы бөлүктөрү жана бөлүмдөрү кирет. Алар заманбап курал-жарак жана аскердик техникалар менен жабдылган. Азамат Бакеров, Өмүрбек Муктар уулу, Азия ТВ жаңылыктары, Ысык көл облусу. Ош мамлекеттик университетинде мамлекеттик тил саясатынын ишке ашырылышына байланыштуу мониторинг өттү. Жыл ичинде мамлекеттик тилди өнүктүрүү максатында бир катар иш-чаралар уюштурулуп, мыкты сабак сынагынын алкагында кыргызча сабак берген 5 окутуучу сыйланды. Ош мамлекеттик университетинде мамлекеттик тил саясатын ишке ашырып жатабыз. Өлкөнүн президентинин 2023 жылдын 22 сентябрындагы мамлекеттик тил улуттук код аттуу жарлыгы жарыяланган соң өлкө боюнча мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана колдонуу маданиятын жогорулатуу багытында системалуу иштер башталган. Ош мамлекеттик университети бул жарлыкты ишке ашырууну активдүү колго алып, быйыл мамлекеттик тилди жаңылоо, жайылтуу жана бекемдөө багытында бир катар маанилүү иштерди жүргүздү. Ушул иштердин жыйынтыгы боюнча окуу жайдын мамлекеттик тил комиссиясы Ош мэриясына расмий отчет тапшырды. Бүгүн ушул Ошмуда биз бүтүндөй акыркы 3 жылда иштеген бардык эмгектерибизди комиссиянын курамына сунуш кылдык. Буюрса, алардын өздөрүнүн көз караштары, жыйынтыктары болот. Мен мамлекеттик тил проректор катары ушул иштердин бардыгында негизги багыттоочу, тапшырма берүүчү ректорубуз Кудайберди Гапаралиевичтин мамлекеттик тилге болгон мамилесин өзгөчө баалайм. Жыл ичинде университетте мамлекеттик тилди колдоо жана өнүктүрүү максатында бир нече иш-чаралар өткөрүлдү. Алардын алкагында мыкты сабак деп аталган сынак уюштурулуп, кыргыз тилинде сабак берген 5 окутуучу атайын сыйлыктар менен сыйланат. Бул конкурс мамлекеттик тилдин колдонушун кеңейтүү жана окутуучулардын эмгегин баалоого багытталган. Иш кагаздары силин өтөдү, мен башта айтып өттүм, өмүр баян, анан таржымалуу иш кагаздарын айттым. Окуу жайда түзүлгөн 9 адамдан турган мамлекеттик тил комиссиясы университеттин бардык факультеттери, институттары жана колледждеринде иш кагаздардын мамлекеттик тилде жүргүзүлүшүн, ошондой эле өткөрүлгөн иш-чаралардын тил саясатына шайкеш болушун текшерип, атайын рейдтерди жүргүзүп келет. Мындан тышкары 300дөн ашуун окутуучу кыргыз тест мамлекеттик сынагынан ийгиликтүү өтүп, мамлекеттик тилди билүү деңгээлин тастыкташты. Комиссия аткарылган иштерге мыкты деген баа берди. Окуу жайдан көрдүм. Ошол бүгүнкү талап эң негизгиси ошол ар бир мамлекеттик кызматкер, ар бир мугалимдер кыргыз тесттен өтүш керек деген талап бар. А мен сиздердин бүгүн Ош мамлекеттик университетинен көрүп жатам. Демек,
жалпы баардыгы ошол окутуп үйрөтүп гана жөн калбастан баардыгы негизинен кыргыз тесттен өтүшкөн. Бул кадам мамлекеттик тилди өнүктүрүүдө жана окутуучулардын кесиптик деңгээлин жогорулатууда маанилүү роль ойноду. Шаар бийлигине тапшырылган отчетто 2025 жылдагы иштер жогору бааланып, кийинки жылы мамлекеттик тилди жаңылоо боюнча иш-аракеттерди дагы да күчөтүү пландалып жатканы белгиленди. Гүлжан Ажиматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош шаары. Сот системасында санариптик өзгөрүүлөр уланууда. Бишкекте санариптик адилеттүүлүк аттуу пресс-конференция өттү. Анда сот системасын санариптештирүүнүн негизги багыттары сунушталды. Алардын ичинде сот процессине катышуучуларды СМС билдирүү аркылуу маалымдоо, мамлекеттик алымдарды онлайн төлөө мүмкүнчүлүктөрү жана соттордун ишин тышкы көз карандысыз баалоо системасы тааныштырылды. Сот тутумудагы Бүгүн 16 сентябрда Кабар маалымат агенттигинде санариптик сот адилеттиги Кыргыз Республикасынын сот системасынын жаңы кадамдары аталышында маалымат жыйын болуп өттү. Аталган жыйынга сот системасын санариптештирүү боюнча жумушчу топтун мүчөлөрү Жалал Абад облустук сотунун судьясы Азамат Узакбаев, Нарын облустук сотунун төрагасынын орун басары Бек Мухаммед Мусурманкулов, Сокулук райондук сотунун судьясы Нурайым Кенжетаева катышты. Сот системасын санариптештирүү процесси негизинен 3 багыт боюнча жүрүп жаткандыгын Жалал Абад облустук сотунун судьясы Азамат Узакбаев билдирди. Сот системасындагы санариптештирүү жарандардын сот адилеттигине болгон жеткиликтүүлүгүн мындан ары да арттырууга багытталат. Эми ошол эле маалда сот адилеттигин ашырып жаткан соттун кеңсе аппарат мүчөлөрүнүн дагы иши оптималдашат. Алар эгер мурда кат жүзүндө кетүүчү повестка дейбиз, тапшырыктарды толтуруу менен алек болуп, почтага жөнөтүп отурса, бүгүнкү күндө биздин сот, жергиликтүү сот автоматташылган маалымат системасы аркылуу автоматтык түрдө жөнөтүлөт. Эң негизги десек дагы болот, утуш бул бюджеттин чыгымдарынын кыскартылышы. Жогоруда көрсөтүлгөн роликте уктуңуздар жалпысында 73,5 миллион сом былтыркы 24-жылы ушул почталык чыгымдарга тараптарды кабарлоого кетирилген. Кабарлоонун мазмуну 1-2-3 СМСке батат. Ошондо мына салыштырып көрүңүздөр, эң эле жогорку көрсөтүчү 6 сом 68 тиын дей турган болсок, ал эми кат жүзүнө кете турган почталык чыгым бизде жарандык процессте, процессуалдык кодексте так көрсөтүлгөн. Санариптештирүү багыттары төмөнкүдөй: сот процесстери тууралуу тараптар мобилдик технологиялар аркылуу билдирүүнүн заманбап ыкмалары, тараптар СМС билдирүүлөр, электрондук почта, факс жана башка санарип байланыш ыкмаларын колдонуу аркылуу кабарланышат. Тез, ыңгайлуу, ачык айкын түрдө мамлекеттик алымды онлайн төлөө, жарандар жана уюмдар үчүн мамлекеттик алымды электрондук төлөөнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү, ачыктык жана ишеним катары соттордун ишмердигин тышкы баалоо, Кыргызстандын сотторунун ишинин сапатын көз карандысыз баалоо системасы. Аталган баалоо соттордун ачык айкындуулугун камсыздап, жарандарга жакын кылуу жана адилеттикти орнотууга багытталган сурамжылоо болуп эсептелинет. Аталган сурамжылоого 6 айда 221 адам катышкан. Бул тууралуу Ош шаардык сотунун судьясы Бактыбек Сыдыгалиев билдирди. Соттордун иштеши боюнча сурамжылоо анкетасы киргизилген. Бул өзүңөр түшүнгөндөй, ошол сотко келген адамдардын жарандардан соттун иштегендиги боюнча маалымат алуу максатында киргизилип атат. Эми мындай сурамжылоо жалаң гана соттордун имаратында эмес, жанагы тиешелүү мисалы ошол эле санарип сот адилеттирүү порталында жайгашкан, жогорку соттун сайтында жайгашкан жана түрдүү социалдык тармактарда да бул QR код жайгаштырылып, адамдар ошол аркылуу сурамжылоого катышса болот. Бул сурамжылоо жөн эле сурамжылоо эмес, албетте бул анализ өткөрүлөт ар бир сурамжылоо боюнча жана жыйынтыктоонун негизинде тиешелүү соттор боюнча чаралар көрүлөт, тиешелүү иш-аракеттер жүргүзүлөт. Жыйындын негизги максаты катары кандай гана продукт болбосун, ал иштелип чыккандан кийин колдонулбаса, ал жөн гана продукт боюнча калып калат экен да. Ошол себептен бизде кандай продукттар бар болсо, жалпыга маалымдоо каражаттын өкүлдөрү аркылуу биз ушул нерселерди көрсөтүү менен эл журт ошону колдонуп, сотко келип аткандагы машакаттан арылуусуна
өлгө түссөк деп аракет кылып атабыз. Маалымат берилген соң соттор журналисттердин берген суроолоруна жооп берип пикир алмашышты. Ошондой эле санариптик сот адилет деген өнүктүрүү өлкөнүн сот системасынын жаңы кадамдары тууралуу да кеп козгошту. Асель Сөркул кызы, Гүлчөрө Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек. Ош облусунун Кара Суу району быйыл 90 жылдык мааракесин белгилейт. Бул датага карата уюштуруу комитетинин жыйыны өтүп, майрамдык иш-чаралардын мазмундуу жана жогорку деңгээлде өтүшү талкууланды. Учурда жергиликтүү бийлик кызуу даярдык иштерин жүргүзүүдө. Кыргызстандын түштүгүндөгү берекелүү өрөөндөрдүн бири Кара Суу району 1935 жылы негизделген. Бул аймак бүгүн арадан туура 90 жыл өткөндө өзүнүн тарыхый жолу, эмгекчил эли бай маданияты жана көркүнө чыккан жаратылышы менен сыймыктана алат. Кара Суу ат эл эмес төгөрөгү көрсөтүп тургандай, кара топурагы берекелүү, суусу мол, эли мээнеткеч. Райондун жерлери чүйдөн кийинки эле эң чоң дыйканчылык аймагы катары белгилүү. Күрүч, буудай, пахта, мөмө жемиш баары ушул берекелүү жерден өсөт. Жыл ичинде Кара Суу бир гана айыл чарбасы менен эмес, өнөр жай, соода жана билим берүү тармагында да чоң ийгиликтерге жетишти. Базар маданияты менен белгилүү болгон Кара Суу шаары түштүктүн эң ири соода борборлорунун бири. Бул жердин базарында дүйнөнүн булуң бурчунан келген товарлар сатылып, элдин күнүмдүк жашоосунда сергек дем берет. Чоң рахмат. Ошол Кыргызстанда эң чоң райондордун бири, биздин сүйүктүү Кара Суу районубуздун быйыл 90 жылдык мааракесин белгилеп атабыз. 90 жылдык мааракени 2024 жылдын ноябрь айынан бери ушул ишмер пландарын даярдап, ошого даярдык көрүп баштадык элек. Эми Кудайым буйрса ушул 1 жыл бою өткөрүп келаткан иш-чарабыздын кульминациясына жакындап калдык десек болот. Кудайым буйрса 3-октябрь күнү Кара Суу шаарынын жаңы салынган Манас стадионунда мамлекет жетекчилигибиздин катышуусу менен Кудайым буйрса ушул чоң салтанаттуу иш-чара өткөрүүнүн алдында турабыз. Бүгүнкү күндө Кара Суу районунун бардык мамлекеттик, муниципалдык бийлик органдары, ошо менен бирге биздин жергиликтүү кеңештин депутаттары, Кара Суу районунан чыккан, ошол кыргыз элине атак даңкы чыккан биздин тургундарыбыз, бизден чыккан журналисттер, бизден чыккан жазуучулар, ырчылар, бардык коомубуз жапа-тырмак ушул районубуздун 90 жылдык мааракесинин алдына даярданып, бүгүнкү күндө аябай мындай жакшы иштер жүрүп аткан кезинде келдиңиздер. 90 жылдык маареке бул өткөндү эскерүү гана эмес, жаңы максаттарга жол ачуу. Кара Суунун жаштары билимдүү, демилгелүү жана мекенчил болуп өсүүдө. Алар ата-бабалардан калган мээнеткечтик менен жаңы технологияны айкалыштырып, райондун келечегин жаратып келишет. Аны менен катар райондо, шаарда бир топ алгылыктуу иштер жүрүүдө. Акыркы 10 жылда канализация деген мындай тема элдин аябай көңүлүн буруп келген. Учурда Кара Суу шаарында негизинен канализация жокко эсе болгон көп кабаттуу үйлөрүбүз бар. Ошол канализациябыз быйыл башталып 3 ай болду. Жалпы 4,5 километр канализациянын линиясын тартчу болсок, ошонун 2,5 километри бүттү бүгүнкү күндө. Учурдагы иштер жүрүп атат. Андан сырткары шаар ичинде бир топ жолдорубуз асфальтталды. Баягы окуучунун саны көп болгондуктан кээ бир мектептерибизге кошумча корпус түшүрүлдү. Мисалы, Лели мектебине 450 орунду 170 миллион сомдук сметалык баасы мектеп түшүп атат. Анда ачылышын жакында тартуулайбыз, элге беребиз. Мындан сырткары бала бакчалар, спорт комплекстери, спорт аянтчалары, социалдык объектилер ал эле эмес, керек болсо ушул борбордук көчөлөрүбүздө баягы инвестициялык жол менен келген ишкердик чөйрөсүндөгү объектилерибиз ачылып атат. Бул баягы эле мисалы жеңил кийим өндүргөн цехтер, аны менен катар атайын техникалар менен камсыздалып атат бүгүнкү күндө. Мисалы Кара Суу шаарында тазалык аябай көйгөй болуп келген. Учурда мына ошондой жолго салып атабыз. Бүт жерлерибиздин баарына атайын тазалык кутчалары, тазалыктын кызматкерлеринин санын көбөйтүп, техникаларын чыңдап, ошол менен катар
баягы графиктерин дагы аябай тездетип иш алып барып атабыз. Кара Суу районунун мамлекеттик администрациясында Кара Суу районунун 90 жылдык мааракесине карата уюштуруу комитетинин жыйыны болуп өтүүдө. Жыйындын жүрүшүндө мааракенин деңгээлинде жана мазмундуу өтүшүн камсыздоо максатында кеңири талкуу жүргүзүлүп, сценарий долбоорлору каралууда. Жергиликтүү бийлик 90 жылдык мааракеге карата кызуу даярдык иштерин жүргүзүп келүүдө. Кара Суу районунун тургундары үчүн ушул 1935 жылы түптөлгөн Кара Суу районубуздун тарыхы чагылдырылат. Албетте бул абдан жакшы деңгээлде даярдалып атат. Ошондой эле биздин өлкө боюнча ушул Кыргыз Республикасында эмгек сиңирген ушул ырчыларыбыз, акындарыбыз бардыгы келе жатышат. Сапар менен, маданий иш сапары менен ушуларды көргөзө алабыз. Ошондой эле абдан жакшы театралдык көрүнүштөр, ошондой эле жакшы концерттик программалар тартууланат. Кара Суу эли ар дайым ынтымактуу, көп улуттуу болуп келген. Бул жерде кыргыз, өзбек, татар, уйгур жана башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта жашап, өз маданиятын сактап келет. Элдин ынтымагы жана достугу райондун байлыгынын бири десек ашыкча болбойт. Кара Суу акын, жазуучулар, илимпоздор, мугалимдер, дыйкандар жана усталардын мекени. Бул жерден чыккан белгилүү инсандар бүтүндөй өлкөгө таанымал. 90 жылдыкты биз ушул жаңы форматта өткөзөлү деп кеңешти келген. Анткени чындыгында көп мааракелер, көп ушундай иш-чаралар бир күндүк той менен, бир күндүк бир салтанат менен өтүп атат. Биз ушул мамлекетибизде чоң район болгондон кийин ушул элибиздин бир маанайын көтөрүү максатында мындан тышкары ушул мамлекет жетекчилигибизге өзүбүз дагы улубуздан келишинче жардам берүү иретинде дагы 90 жылдыкты 90 объект ачуу менен өткөзөлү деп пландаштырганбыз. Бүгүнкү күндө ошол 90 объектибиз планга ылайык өз убагы менен ачылып, байма-бай өтүп келатат. Биздин социалдык баракчаларыбызда карасаңыздар болот. Жума сайын Кара Суу районунда бирден кем эмес, бирден, экиден, кээ бир жумаларда 4-төн 5-тенге чейин объект ачып атабыз. Мурун айтып келгендей, 90 объекттин 30 өндүрүш объектилери, мунун көбүнчөсү ошо 15 ачылып бүттү. Бул ири проектилер, кичи долбоорлордо болуп атат. Калган ошол 15-ин ушул жылдын аягына чейин ачалы деп атабыз. Анткени биз объектилерди эми жөн эле ачып койбостон, биринчиден ошол баардык иш кагаздарын туура мыйзамга ылайык бүтүрүп, анан кийин салынып бүткөн объектилерди эксплуатация документтерин даярдап, анан кийин баардык мыйзамга ылайык кылып ачалы деп. Ошон үчүн биз мен ойлойм, жылдын аягына чейин жетишебиз толук. Бирок ошолордун баарын баягы өз ирети менен ачалы деп атабыз. Кара Суу району 90 жылдык тарыхы бар, бирок келечеги андан да узак жана жарык аймак. Берекелүү жер, ынтымактуу эл жана бай маданият бул Кара Суунун башкы байлыгы. Гүлжан Ажыматова, Алишер Мусажалил уулу, Ош облусу. Бул аптага алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Ушул жана башка кабарлардын топтому менен 3W Чекит Азия ТВ Чекит KG сайтынан жана Facebook, Instagram баракчаларыбыздан, ошондой эле YouTube каналыбыздан таанышып турсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы жана валюталар курсуна назар салыңыздар. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Аман туруңуздар.